Сөз суроо берүүчү Зулушев Курманкул Токтаралиевич, табло берип коюңуз. Рахмат. Мирлан Канатбекович, демилгеч топ бар да боюнча? Ооба, демилгеч топ. Демилгеч эмес, эксперттик топтун мүчөлөрү бар. Демилгечи катары Галина Анатольевна Скрипкина болгон. Анын астында мындай иш тобу түзүлгөн эксперттик топ. Ошолордун кээ бир мүчөлөрү бул залда отурат. Бул Лейла Чынтургановна Сыдыкова, доктор юридических наук, и Летова Ирина Витальевна отурат, эксперттер. Бул мыйзам долбоорунун жана колдонууга киргизүү мөөнөтү 19-жыл 1-январбы же 6 айдан кийинби? Жок, 1-январ 19-жылдан күчүнө кирет. Анда мазмуну боюнча бир-эки суроо бул жумушу топко. Коомдук башкаруу тартиби деген түшүнүк 14-берененин 1-пункту. Кандай түшүндүрмө бере аласыздар? Коомдук башкаруу тартиби деген түшүнүккө. Бул особенный часть айтып атасыз, э? Жооп болбосо мен кийинки өтө берейин анда. Сиз да бир жолу кайталап койсоңуз, берени угулбай калды жака эксперттерге. Коомдук башкаруу тартиби деген түшүнүк эмнени билдирет? Кайсы беренеде? 19-беренеде? 14-берене 1-пункту. Түшүндүрмө берсеңиздер да. Порядок публичного управления – это установленный государством в соответствующих нормах порядок государственного или муниципального управления. Объединяется в юриспруденции, объединяется понятие публичное управление. Бул коомдук башкаруу тартиби деген түшүнүк юридикалык литератураларда илиминде жок экен да, мен таппадым. Ушуга эми дагы суроо. Бузуулар кодексинин 58-беренесине ылайык банки каражаттарын, психотроптук заттарды өндүрүүнүн жана мыйзамдуу жүгүртүүнүн белгиленген эрежелерин бузуу үчүн 6-категорияда айыппул салуу жазасы каралган. Ал эми кылмыш жаза кодексинде 251-беренесинде ушундай эле иш-аракеттер кылмыш катары аныкталганда, бул жерде эки статьянын түшүндүрмөсү бирдей. Азыр практикада кайсын колдонот? Мен атап өткөн кылмыш жасалса, бузуулар кодекси колдонобу же кылмыш жаза кодекси колдонобу? Чек кандай? Здесь имеется в виду, в уголовном кодексе речь идет о незаконном обороте. То есть это оборот среди гражданского населения. Здесь же речь идет об тех установленных правилах, когда оборот наркотических веществ должен соответствовать этим правилам. То есть это в медицинских учреждениях, я не знаю, больницах, у медицинских работников установлены правила оборота, реализации наркотических веществ. Вот нарушение этих правил будет влечь за собой ответственность именно по кодексу о нарушениях. А все остальное это является незаконным оборотом, предусматривается уголовным кодексом. Сиз уголовный кодексте да жумуш топтун төрайым болгонсуз, туурабы? Ооба. Вот 251-беренени окусаңыз экөө бирдей. Айырмасын бөлүп берсеңиз айырмасын. Кайсыл учурда кылмыш жаза кодекси колдонулат, кайсыл учурда бузуулар жөнүндө кодекс? Бузууларда канчанчы беренеде атасыз? УК жок болуп атат азыр проектиси. Укпадым, не деп жооп бердиңиз? УКнын проектиси бизде жок болуп атат азыр. Анда дагы бир суроо берейин сизге. Ушундай эле мен эми эки эле мисалды алып атам сиздерге бул жөнүндө. Ушул кодекстин долбоорунун 44-беренесинде дагы 6-категория 10 секунд кошуп коюңуз. 44-беренесинде дагы 6-категория колдонулат деп турат. Кылмыш жаза кодексинин 329-беренесин. Экөөнү салыштырып айтыңчы анда кайсынысы колдонулат? УКны азыр алып келишет проектисин.
Жоқ, бұл жерде ең башқысы да Лейла Чунтурғановна немен айтып қойық та. Чем отличается проступок, преступное деяние и нарушение от последствий? Если в том случае, если последствия и вред будет предусмотрен, то есть ее последствия будут во вреде подпадать под уголовно-преступное деяние, то норма будет применяться Уголовного кодекса. Если ее вред и преступное деяние будет подпадать, то есть ее вред будет подпадать уже под другой законопроект, под проступок или под нарушение, то, соответственно, мера наказания тоже будет под нарушением. Да? Бұл жана, Курман Тотович, бұл жана зиянына жараша болады да. Егерде жана мурунку сиз айтпайсызбы, незаконный оборот боюнча аптекаларда сактоо боюнча эрежелер болот. Жана наркотикалык заттар, психотроптук заттар боюнча. Эгерде ал эрежелер булса, бул бузуулар менен жоопко тартылат. Эгерде ал жерде сатып, ал жерден пайда табуу жана акча каражатты ошо бизнес чөйрөк катары кылса, анда бул оборотко кирип, уже ал Уголовный кодекстин эмесине подпадать этип калышы мүмкүн да. То есть от совершенного деяния, от их последствий каралат. Ар бир нерсе. Ошо 3 триадага бөлүнгөндө Уголовный кодекс, проступок и нарушенияга эметкен. Эң башкы сот укуктук реформанын эң башкы багыты бул депенализация, анан декриминализация бул статей. Мурун бунун бардыгы бир беренеге белгилеп калганда, көп киши аптекадан жөн эле эрежесин бусканда, наркотикалык заттар сатканда, наркобарондор бир берене менен эле соттолуп кетип берген. Бүгүн анын категориялары бөлүнүп, ошол жанагы эң башкы багыты депенализация и декриминализациянын багытын аныктаган аракет жасаганда экспертти топ анан соттук укуктук реформада. Бирок 1 январь 19 жылга чейин дагы мөөнөт бар, анын дагы тактасак болот, урматтуу депутаттар. Рахмат.